укол берип эле өлтүрүп коелу, убактылуу эле жашайт. Врачтарда күнөөлүү болгон. Амандын атасы ушу төрөлгөндө 2 жашында Алиханды 2 айлык бөлмөлөрдө таштап кеткен. Үмүтүбүздү өчүргөндө кайта чыга бересиңерби, ушул дагы баштадыбы дегендер да бар. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде жашоо эмгектенип жаткан замандаштар, Кыргызстандан көрүп аткандар, мекендештер, тынчсыздарбы, амансыздарбы? Мынакей Кыргызбай YouTube каналы түптөлгөндөн бери көптөгөн мекендештерге жардам берип келебиз. Биздин подписчиктер, көрүүчүлөр барыңыздардан Кудай таала ыраазы болгон болсун. Чындыгында биз чыгарган роликтерден кийин дагы башка блогерлер тартып кетишип, эл журт жөн карап турбастан сборлор, канчалаган сборлор жабылып, канчалаган мекендештер дарыланып келе жатат. Эсиңиздерде болсо, былтыры мынакей Уран агамдын баласы, жаш бала каршерин уруп кетип, ал бала басып кетти туугандарым. Барыңыздарга Кудай таала ыраазы болмосун. Андан кийин мынакей күздө бир бөөктү чыгардык, башында бир нерсе бар экен деп, кече жакын тас чалды. Операциябыз удачный өттү. Бизде баары жакшы, бир чай пай ичелик. Мынакей экинчи кече жакындан бир эже 5 баласы бар эжени тарттык. Эжекебиз ыраазы болуп, мына чай иче албай аткан экен эле, пулдар топтолуп, мына канча адамдар дуа кылып, коом жетекчилер жөн карап турбастан жардам беришип, мынакей эжекебиз ошол өзүнүн айткан оюну, мына балдарыма тамак кылып берейин өзүм колум менен деп айтты эле. Мына 5 баланы эжекебиз жакшы жүрөт. Мынакей ага окшогон маселелер аябай көп. Мына анжандан бери эжекебиздин кызы кайрылды эле, апасы барып бөйрөгүнү жанасын алмаштырып келди. Көп, аябай көп мекендештерибиз көпүрө болуп атабыз. Сиздер которгон акча текке кеткен жок демекчимин да. Мына көпүрө болуп атабыз. Сиздердин дуаларыңыз менен, сиздердин жакшы сөздөрүңүздөр менен буйруса бардыгы оңолуп, дарыланып, бата дубада ар дайым алар бата дуба кылышат. Жардам бергендерге Кудай таала ыраазы болсун деп. Мынакей бүгүн электростал жактан тарткан аман энибизге кайрадан кабар алган келип калдык. Энибизди тартып баштаганда 15ке чыгайын деген бала эле. Мындай айтканда бир 2,5 жылдын арак-берак болуп калды. Тартып баштаганыбызга мына бүгүн 16 жашка чыгып турат бала. Биринчи этаптан карыздары бар операциясынын акчаларын чогултуп бердик мына сиздер менен. Экинчи этап операциясына полный топтодук. Дагы бир 2 блогерлер тартып кетип, Кудай таала ыраазы болмосун. Үчүнчү этапка старт берилгенде Учкунбек YouTube каналы агабыз тартып кетиптир. Кудай таала ыраазы болмосун. Дагы бир башка жамаат кошулуп 300 миң акча топтолгон экен. Аны шотко салып койдук дейт. Буйруса, Кудай кааласа 1,7 миллион акча керек туугандарым. Мен эсептеп чыктым. 17 миң адам 100 рубльден которгон болсок, же болбосо 8,5 миң адам 200 рубльден которгон болсок, бул сбор жабылат. Бүгүнкү маегибиз бир ушул жалгыз бой эне 3-чү этап майы эжекебиз жөнүндө сөз болот. 2 баланы ушул Москва жергесинде электросталда Вайлберст иштеп, дагы башка интернет магазиндерди ачып иштетип, кыскасын айтканда колдон келген аракети менен ушул 2 баласын багып келет да. Мына ал бала дагы жыныстыгы жок, жынысты жарылып төрөлгөн бала. Ал баланын мына 3-чү этап операциясына чейин туруп, мынакей эжекебизден Кудай таала ыраазы болмосун ошолор боюнча сөз болот. Андыктан бизден алыстай туруңуздар. Абай толкунланып турам чындыгындачы. Эжеке саламатсызбы? Кандайсыз? Иштериңиз жакшы? Отуруп ала берет окшойбуз. Отуруп алып. Чындыгында аябай толкунданып турам эжеке. Буга чейин мындай мынчалык серьезный сөздөр сүйлөдүм эле да. Буга чейин отчетту бербей атабыз, чыккан бардыгы оңолуп чыгып кетет. Мактангандай болоюн деп атам да, мына барып кайрадан тартам десем бардыгы эле ыраазы болот. Бардыгыңыздардын акчаларыңыздар өз дарегине жетет, өз точкасына барып атат, өзүнүн карталарын коюп атабыз. Колдон келишинче кайрымдуулук ролик боюнча кайрыла тургандар сабыр кыласыздар. Элге күндө эле 2 күндүн биринде кайрымдуулук кылып, мунага котор десең, эч ким көнбөйт экен, жаман көрөт экен. Ошого 10-15 күндө колдон келишинче график кылып чыгарып берүүгө аракет кылабыз. Азыр сүрөттөрүн жөнөтүп эле чыгарып коймон, иш бүтпөйт. Бизди көп адам көрөт, ишенип турат бардыгычы. Ишенип турганда кыянат кылгыбыз келбейт биз дагы. Эже эл менен амандашып, башынан баштайсыз. Ыраазычылыкты аягында айтабыз. Полный бардыгына. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздердин колдооңуздар менен мынакей биз азыр дагы чогулуп сүйлөшүп калдык. Мен башынан айтып кетмекмин. Аман 2008-жылы төрөлгөн. Төрөлгөндө ошо тубалса табарсыгы жыныстык органы жарык болуп төрөлгөн. Өвүх жамбашы чыгып кеткен. Белинде спинномозговая грыжа бар болчу, мындай токтун жумурткасындай болгон. Ошолордун баарын
этап кылып операция, биз бул биринчи эле операциябыз эмес, акыркы операциябыз эмес, кайта элге да чыксак турамыз ойлоп атышат. Бизде көрүп турганда жаныбызга келип көргөн адам билет. Баламды жаңы төрөлгөндө чынындап айтканда кол берип эле өлтүрүп коелу, убактылуу эле жашайт. Айтып бересизчи. Убактылуу эле жашайт, таштап коеюн домго дегендер да болгон. Кудайга шүгүр, баягы энекем да таштай албайт экен баламды. Баласын таштай албайт дечи. Ооба да. Бардык заманда, бардык жомокто, бардык кылымда ошол эне баатыр болот экен да. Эне Атага караганда эне баары бир баатырраак болот экен, баатыр аталарыбыз дагы бар, бирок энелерибиз көбүрөөк экен да. Аманын атасы ушу төрөлгөндө 2 жашында Алиханды 2 айлык боюнда таштап кеткен. Bunday сыноого чыдабай. Ага да таштап кеткенине бир эле эмес, врачтар да күнөөлүү болгон, анткени себепкер болуп жана айтып болбойт, мындай үмүтүбүздү өчүргөн да. Бирок мен үмүтүмдү эч качан өчүргөн жокмун. Мен балам үчүн күрөшүп келем азыркыга чейин. Бир эле жумуш эмес, мен бир жумуш катта иштесем, 2 жумушум онлайн жумушта. Ошон үчүн мен баламды карап дагы бош убактымда онлайн иштейм. Складка барганда эмне кылып иштейм да, ошого азыр аман этап болуп операция болуп келатат. Крыжасын алдырдык. Товар сыгымына 2 этап болду. Бир буту ичке, коляскада отурат. Кээ бир адамдар комментарийдин баарын окуп чыгам да менчи. Бирок жүрөккө тие турган сөздөр да бар. Кайта чыга бересиңерби, ушул дагы баштадыбы дегендер да бар. Бирок келген кыйынчылык силердин башыңарга келбесин да. Аны бир гана орунду баккан адам билет. Урган адам билет кандай кыйналганын. Азыр Кудайга шүгүр балам 16 жашка чыкты. Бизде баардык документтерибиз, кайсы палата канча акча төлөдүк бүт, счеттор, эмнелер менен турат. Акча действительно бизге операцияга кетти. Операцияларыбыз кымбат үчүн элге кайрылып атабыз. Мындай аз сумма болсо мен өзүм чогултуп жасатканга күчүм жетмек да, ошон үчүн жетпеген үчүн элге кайрылып отурам. Эже, мына сиз айтканыңызга мен чындап айтып кетейин да. Мына чындап мына эжекебизге ант жазбаңыздар. Кудай Таала эч кимдин башына мындай сыноону бербесин. Москвага келип, 2 баласын ошол бала оорукчан бала 2 комната квартира сыймайт этип, өзү 3-үнчү топтогу майып, эже колу мындан өтө көтөрүлбөйт. Жаман жазгандар Кудай Тааладан корккула. Мына бул эле күн өтүп кетти, бул жазып койдум жөн эле эмес. Акыретте дагы көргөзүлүп же ошого дагы жооп берип жүрбөйлүк деген маселе да. Этият болойлук. Москвага келип өзүн эптей албай, карызга батып, өзүн мындай жакшы мындай эптеп кете албаган адамдар аябай көп. Чындыгындачы, мына эже чындап мен мотивация алам да сизденчи. Кудай Таала ыраазы болгон болсун. 2 баланы багып, мынакечи тамагыны мына кататыр менен жатат балачы. Азыр да шүгүр бир эле кататорубуз калды. Мынага азыр кататор киной мисалы үчүн ириң чыгып атат. Ичинен биз 3 ай Кыргызстанда жүрүп келдик. Анткени паспорт алып бердим, документ иштерин бүтүрдүм. Биз биякта жүргөндө биздин пособияларыбызды, пенсиябызды токтотуп коет да. Мен зарплата алам да. Нерсе Москвада иштейсиң деп зарплатамды токтотуп коет да. 7,5 мың зарплата алам, ушуну карап атат дегенгечи. Мен көрплат төлөйм. 7,5 мың карап отура албайм. Онлайн жумуштарды иштейм. Кыйын эже, кыйын. Жадагасы Кыргызстанда ушундай кататор жок экен. Сиз качан келдиңиз Москвага? 29-да келдим. Ушундай кататор жок экен. Таппадыңыз, а? Вообще таппадым. Алматыдан да сураттырдым ба. Аптекада иштеген тааныштар бар, ушуларга да чалып. Жадагасы ушул сатылбайт экен. Ушундай кыйналдык. Ушу менен жүрөбүз, буну 2 саат сайын алмаштырып, зара чыгарып турат да. Бирок искусственный кылып жаза алып мачөбүз. Кудайга шүгүр азырчы. Биз мынтип зарасын чыгара алчу эмес да, постоянно булактай болуп агып турчу. Жылжыктап агып турат мен көргөндө. YouTube'га көргөзгөн болот экен да. Туугандар. Жаап койду просто. Экинчи этабы бул ошол жыныстык мүчө ичкериден чогулуп келди. Эми экинчи этабы турган мачө пузур жасалды. Ооба. Эми 3-үнчү этабы сырткы жыныстык мүчө жасалмакчы. Жарылган ошол мүчөнү бириктирип, ошондой кылып операция кылат экен.
өтө күчтүү профессионал операция кылган профессорлор операция кылабыз деп атыптыр. Заключенный мындай кандай 2 миллион 2 миллион. Акча 2 миллион акча керек. 300 миңди буга чейин топтошту. Эми 1.700.000 акча топтош керек. 17 миң адам же 100 рубльден, же 8,5 миң адам 200 рубльден которсок эле буйруса збор жабыла турган болуп атат. Баланын абалы ушул. Баланы ушул жыныстык мүчөсү эле эмес, путу дагы кайрылган, путу дагы ооруйт, Буйрук жамбашы кеткен, белде грыжа операция болгонбуз, бирок азыр буту менен ушу табарсыгы дагы этап болот да, бутун да сразу жазабайт. Бир буту вообще эле ичке өспөй калганда, бул коляскада отурат. Позвоночниги ошол отурган үчүн баягы ичеги бияка жылып кетиптир да. Мында биринчи этабында, экинчи этабында баягы ичегин өдө кылып, мурдага караганда түзөлүп калды да. Мурдага караганда позвоночниги түзөлдү, бирок совсем түзөлүп кетпейт экен да. Бул операциясы мочевой пузырь, эмнеси половой органы чогулуп калгандан кийин буйруса турса дагы Стамбулда врачтар менен сүйлөшүп, бутун позвоночнигин жасатабыз да ошол жактан. Кудай кааласа жөн калбаңыздар. Сиз мен буга чейин мотивация берип келем, 7 миллион кыргыздар када турат эже. Коркпоңуз, алдыга кадам таштаңыз. Бизге окшогон блогер балдар жеткирип берет элге депчи. Эч качан ойломоо жалгыз эмессиз ооба. Мына инибизге сөз берейин, инибиз дагы чындыгында аябай мотивация берди да, мына ага да мындай да көрүп туруп эле жанагы өрнөк боло тургандай да. Карасаңыздар, мындай биз жеп ичебиз го, качан чыгат, кандай чыгат, ал маселени ойлонбой эле да чоң зарага барганда аябай кыйынчылык болот экен да. Берги эми вообще прямой азымдай эле чыгат Кудай Таалага шүгүр келтирелик. Биз мына чоң мына баяндарда бир маселелерди угуп калсаңыздар деле, сен өзүңө жок нерсе эмес, бар нерсени көбүрөөк байкаган болсоң, караган болсоң, Кудай Таала көп ыраазычылык билдиресин. Көбүрөөк ойлон дейт го, караңыздар. Бир көзүңдү алып 1-2 килограмм алтын берейин десе, ким ыраазы болот? Канчалык байбыз да, карап, бөйрөгүбүз, өпкөбүз иштеп турат. Чачыбыз мына биз жанагы басак деле өсө берет, тырнактарыбыз өсөр. Кудай Таала берип атат да, денибиз сак. Ошого чет-чет эле жүрөбүз, мына талуулап жүрөбүз да. 1-200 рубльден коркпой ыргыта бериңиздер. Мына супу, дрейф, мындай канаган баягындай флеш, жөн ичип койтабыз го. Аман сен менен ассаламу алейкум. Кам иштериң жакшыбы? Жакшы. Бир-экөөбүз биздин мекендештерге сүйлөп бересиң. Ассаламу алейкум, байкелер эжелер, барыңыздарга чоң рахмат. Ошого чейин операцияларыма жардамдашып, бардык жактан колдоо көрсөтүп, мага жардамдашып, бизге ишенип ошол биздин операцияга көп жардамдашсаңыздар, баарыңыздарга чоң рахмат. Мен дагы ошол операцияларым бүтүп, жакшынакай башкалардай болуп, башка адамдардай болуп, басып туруп кетишиме үмүт кылам. Ошол азыр 3-чү операцияма 2 миллион керек экен дагы. Ошодон 1.700.000 калды. Ошонусуна да жардам берип кетсеңиздер деп жардам сурайм. Суранып кетет элем деген. Суранып кетет элем. Жакшы кам. Көңүлүң чөктүрбө. Мына чечелде канча деген агаларың, эжелериң иштеп жүрөбүз мына жактарда. Кудай кааласа жөн карап турбайбыз. Сиздер өзүңүздөр жалгыз эмессиздер. Мына эжекебиз үйдө болгондо өзү жардам берет. Болбосо киничегиден чоңоюп калып 8 класс молодец. Данекте балдарыңыз бар экен. Эч качан көңүлүңүздү чөктүрбөңүз. Эми номер баягыңыз айтың, картаңызды. Азыр эми көп учурларда Сбербанктарды көп берип болгондо култап коюп атат. Азыр бул эжекебиздин, Амандын өздөрүнүн тинковтору бар экен. Ошолорду коем. Эгер култанып калып, акча которулбай калган болсо, көңүл кош карай комментарияны бир карап коюңуздар. Мен комментарий менен эле өзгөрткөн болом. Эжекебиз ишеничтүү адамдар номерин берсе мен коюп коем. Эгер толуп калсачы, анан М банкы көрдүңүздөр турат. Эмне деп чыгышыңызды айтып. Амандын өзүндө М банк бар. Ошондо. Тинковду айтың. 89 8966. Өзүңүздүкү. 329. 329. 87 25. 87 25. Колдон келишинче ошол жардам берип коелук мекендештер. Ты банкка киресиздер. Ты банкка кирсеңиздер жанагы деле албайт, комиссия деле албайтчы. Жардам берип жана кылып коелук.
8,5 миң просмотр болгондон кийин же болбосо бир 17 миң просмотр болгондон кийин которбой койбоңуздар. Көбү которот, көбү которбойт да. Көбү жөн эле чыгып кетет же көрүп мындай эле чыгып кетет, же өткүрүп берет, же башка болот да. Колдон келишинче жардам берип коелук, ушул үй бүлө, ушул үйүбүз путка туруп кеткенге чейин жардам берели туугандар. Эч таштап койбойлук бул эжелерибизди, үй бүлөсүнө. Мына бисмилла мен башта бердим. Наргиза Болотбековна деп чыкты банктан, мынакей. Бисмилла деп баштаңыздар туугандар мына. Талаада жүрөбүз, көчөдө жүрөбүз. Мына 1-2 сом, 100 сом, 200 сом каждый чыгарганга жөн эле которуп койгиле. Кудай калса баары жакшы болот. Ишиңер да оңолот, өзүнөн болуп кете берет туугандарчы. Сүйлөй бергенчи. Эми сөздүн аркасында пайдаланып мен ыраазычылык айтып кетмекмин. Биринчиден Аллах ыраазы болсун сага. Эми эл бар экен, элди көпүрө болуп атабыз. Мага жанагы. Ошо себепчи болуп атасың да. Анан кийин аркабызда кыргыз эл бар экен. Бизге кайдыгер карабай ушуга чейин биринчи этабында да, экинчи этабында да терең ыраазычылык айтмакмын. Толкунданып атамайбы. Аллах ыраазы болсун, эч качан оорубаңыздар. Ооруган адам орунун кадырын билет дейт го. Ооруган адам Кудай менен иши жок дегендей. Чет жакта өзүбүз мигрант болуп жүрсөк дагы бирок таштабай да жашайбыздарчы. Таштабай, чындап колдоп балбырста иштеген мен таныбагандар дагы бир аз акча чогултуп жардам кылып жүрүштү. Аллах ыраазы болсун. Балбырста иштегендер дагы постоянно колдоп турушат. Ар бир видео чыккан сайын ыраазычылык айтып, баягы көп ойлобойт да, мен ушундай орукча балам бар экенчи дебейт да. Анын баарын эле айтып бербейсиң да. Мен балам орукчал депчи. Жумушта деген башка, үйдө деген башка. Андан тышкарыда онлайн эмнеде иштейм. Бияда деген компаниядачы өзүм крыжадан результат алгам. 11 жыл кыйналып келген, баспай калган. Канча миллиграмм жана болду сантиметр. 4 болсо да 4 сантиметр чоңоюп кеткен да. Анан бирде крыжа бар эле. Крыжа бар эле. Мен 11 жылдан бери Турцияда дарылангам, Кыргызстанда, Москвада дарылангам, бирок временно эле болчу да. Кыйналып келчүмүн, аманды күндө көтөрбөй койсом болбойт. Анткени жуунтам, чоңго алып барам, чоңго бара албайт да. Сезбейт да, анткени чувство жок бизде. Крыжаны алдыргандан чувство этет, чоңго барганын сезбейт бул. Кечке памперс кийсе дагы элестет ысып кетет, кыйналат. Мурда деген мынтип зарада чыкчу эмес да. Анан азыр Кудайга шүгүр сонун болуп калдык. Ушунусуна шүгүр деп атабыз. Шүгүр кылып атабыз. Ушуга шүгүр. Ушу менен зара кылып атканыбызга шүгүр кылып атабыз азырчы. Анткени мына мотик кататыр ичинде. Мына кататорду 2 саат сайын алмаштырып турат улам киргизип. Ушуга шүгүр, өз алдынча мурдагыдай болуп кечке сиздикте чыланып жатпайчы. Ошо рекламаңыздан кылып койгонго бирөө жарым издегендер болсо алып жана кармап атканыңызда. Ошо грыжа менен кайрылгандар болсо жазып койсоңуздар мондай. Азыркы номерде WhatsApp барбы? WhatsApp бар. Мунун поделкасы чыгып кетти да. Ошон үчүн азыр анионовый деп мындай коробка менен кылып койду. Бул биринчи батекте эми мындай, алтын батек деп коет да муну. Коррекционный стельки да болчу. Размер менен чөт. Сиздердин биринчи экинчи этапка келгенде тартып кеткенде да ушу эл мени колдоп, мен үйдө отурбастан ушуну да сатып 2 айда директор статусун жаптым да. Алматыга чейин барып, значокторумду көрсөтүп алып сиздерге чет элге да мактанып койгон эже мына сиздин сүйүнчүңүз менен бир тең бөлүшөлүк мына чындап да мына ушул эжекебиз айтып коюң эле. Колдон келишинче жанагы медалды алып чыксын. Эжекебиз жөн турбастан ушул 2 баласын карап, колдон кийин интернет жанагылар аракет кылып карагыла мына. Билет сатам, авиабилеттен алдангандар мына ушул эжебиздин номерин сохранить этип алыңыздар. Скриншот кылып алыңыздарчы мына. Мына 60 миңге, 40 миңге алданып, семейни учайын дедим эле, жок экен. Барсам бул жок, алданды, мунун сүрөт чыгарып бер. Ондой кылбай мына ишеничтүү желеден алыңыздар. Ишеничтүү. Мен постоянно сизди реклама кылам болсо дем. Статусумдан коюп берем. Скидка менен алып берем. Бирөөнү Алматыда. Скидка эмес болсодан алдабасаңыз болду сиз. Жок, алдабайм анткени өзүмдө. 2 айда ушу больницада жаттым, 1 ай. Ушуда экөөнү уттуңуз. Сизге берди. Ооба. Грамота. Статус жаптым да ошого.
бирөөнү Алматадан алдым, бирөөнү азыр Кыргызстандан, Москвадан алдым. Бир чет бизге сыйлык экен да, бул кичинекей эле нерсе, бирок ошончо орустардын арасында биз да алып атсак, Кыргызстан желегин көтөрүп, ошо статус жалаң ушу элдер видеодон көрүп, YouTube'дан көрүп мага алып атышат. Алып атышат. Очки да бар. Очкинден айтым. Бул очки гаймаритке. Гаймаритти. Аты эмне деген очки мындай кылып койгон эле камерага да ана. Бул очки только компанияда бизде эле сатылат. Поделкалары жок, муну жасай албайт. Графеновый очки дейт муну. Компьютерде иштегендер, таксист байкелер, фарага жакшы. Антифара дагы болот эле бул. Фара да болот. Ак эле экен өзү бериң. Ак эле карасы да бар, агы да бар. Анан эмне дагы эмнеге жакшы, көздө катарак. Катаракты айыктырат. Анан көзү косса глазылар бар го, ишип калган ошол. Эки жакка кеткен көздөр бириге мындай болот. Түздөйт, ооба. Мен рекламага статусуңуз постоянно көрөм. Бир кампир сүйлөгөн го анда. Ооба. Постоянно ошолорду чыгарып турам, келип кайрылсаңыздар, өзүм алып берем. Доставка кылып берем. Бул канча бул эже? Бул 10 000. Бул 10 000. Бул 5 000. 11 000 деп аттыңыз эле го. Азыр ал доллар көтөрүлүп калган үчүн 11 000 болду да. Негизи биздикилер кайра түшүр деп жана кылат да анан. 11 000 деген. 10 000-диги да бар да бунунчу. И мондай коробкасы менен бар 11 000. А 10 000-дик мондай коробкасы жок. Анан бул компания эмес, Балбырште дагы сатат арзанданчы. Бул ошо кызык алып алып атат да, бирок анда эмне жок. Эффект болбойт. Эффект жок. Ага жооп бере албайбыз да биз. Жакшы. Мына пломбасы бар көрдүңбү? QR коду бар. Мун оригинал да. Ооба. Эжекебиз номери жазсаңыздар бул ошонун нерселери бардыгы бар экен. Эми колдон келген аракетин кылып атыптыр да эжекебизден жөнтүп карап турбайчы. Туугандар ошондой. Мына камера таткан Арсен досума дагы ыраазычылык билдиребиз. Аллах ыраазы болгон болсун. Бүгүн мынакей ушул сооп түш бар дегенге тарс эле чыкты. Досум каяктан болот эле? Карагулжадан болот досум, жазда барабыз деп. Бар деп айткан жок да, сразу даярдады. Рустам агабыз, Калмат Рустам. Булагаз Расулов Instagramга чыгарат азыр. Алла разы болсун. Жок деген жок да. Учкун акабыз, жана башкалар тарткандар ар дайым биримдикте болойлук. Тартайлык ушундай нерселерди айына акысын берген болсо Кудайта ишибиз оңунан келер. Реклама үчүн жаза берет айтып коеюн. Кайрылуу видеолар. Ошого лайктан басып, каналга катталып, ар дайым мындай горячий болойлук. Мына Кудай кааласа, канчалык адамдарга поддержка кылып көпүрө ултабыз. Билбегендер ошол чехынан билтат. Ошол магазиндин өз баасын сатат, жанагы таппай аткан табып алат. Ошондой эле, ошондой жөн эле реклама. Бул жерде бир саясат, башка нерсе чыкпайт биздин каналда туугандар. Ошого жакшы лайктан басып, жакшы сөздөрүн жазып туруп, семирип кеттиң, ал бул аны токтотупчу. Кудай Таала рызкыны берип атат, жеп атабыз туугандар. Эми диета кылып жанагы аракет кылдабыз ошондой. Рахмат эже. Дан расыкты полный айтып бүтүңүз, а? Коом, соом полный расык билдиребиз. Раз жардам беришти. Чүйсарезен коомундагы Московский район мен постоянно колдоп турат. Жумушум анда колдойт. Ушу операцияга да колдоп, постоянно колдоп келет да. Жалпы Московский районго, Чүйсарезенге, коомдорго расыл айтам, биринчи этабында, экинчи этабында салымдарын кошуп, постоянно бизди сурап, жазып турушат. Эжекебиз бас сатушса батасындасыздар, андыктан жардам берелик туугандар. Ооба, жардам берели. 17 000 адам 100 рубльден, 8,5 000 адам 200 рубльден. Бул сбор мындай эле сбор туугандар. Кудай кааласа мындан соңдорун бүтүрүп атканбыз. Ооба, биз сиздер менен биргебиз, переживать этпеңиздер, ар дайым элге чагылдырып турабыз туугандар. Каналга катталып кетесиздер, лайктан бирден басасыздар. Мен машинаны бекер тарттым. Ар дайым айтам деп, эсимден чыгып калат. Кыргыз авто деген YouTube каналым бар. Бекер машинаны тартып берем. Чыккан машина сразу сатылат. Телеграм бар. Телеграмда дагы бири-бири менен жазышып, сүйлөшүп, бири-бирине керек нерселерди таап алышып, ушундай кылып сөздөр болот. Телеграмдан катталып коюңуздар. Ошол эже биз кайтайлык анда. Ошо которо бересиздер. Мен эгер өзгөрүп кетсем, мен комментарийге коюп койгон болом. Көрүшкөнчө эч качан оорубаңыздар. Телеген ой максаттарыңыздарга жетиңиздер. Тынччылыкта, биримдикте, ынтымакта жүрө берели туугандар. Бири-бирибизди жаман көрбөй, жүрөгүбүздө кектер болбосун. Динде дагы 2-3 күн өткөн болсо, кек сактаба деген жери бар экен. Ошонун акыр аягы ракка алып барат имиш. Бул дагы
бул аныкталган нерсе да, ошого бири-бирибизден капа болбой, жаркырап жайнап, күлүп эле жашайлык 2 күндүк өмүрдө. Рахмат. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.